Саламатсыздарбы, ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип ээлери болгон жалпы эле жаш мугалимдер жамааты. Баарыңыздарга аманчылык тилеп, түйшүктүү ишиңиздерге ийгиликтерди каалап, буюрса бүгүн өз билимибизди өнүктүрөлү деп, Лейлектин чыгаан улуу педагог, мыкты устат Гапыр Мадаминов агайыбыздын устаттык өнөрү китебинин негизинде сабактарды баштаганы турабыз. Алган билимиңиздер жугумдуу болуп, жоопкерчиликтүү ишиңиздерде пайдаланасыздар деген терең үмүттөмүн. Анда эң алгач кеп устаттык өнөрү китебинин автору жөнүндө болсун. Гапыр Мадаминов Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Баткен облусунун Лейлек районунун номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Агай билим баалуулугу, Лейлек жана лейлектиктер тарыхы, Исхак Раззаков, билимге сапар, ата-энелер сиздер үчүн, акыл эмгегинин маданияты, устаттык өнөрү, кесек тарыхы санжырасы, Сүлүктүү шаарынын кыскача тарыхы жана башка эмгектердин автору. Алардын ичинен устаттык өнөрү китеби педагогикалык ишмердүүлүгүбүздө эң жакшы жардамчы, методикалык колдонмо китептердин бири экени талашсыз. Китеп мугалимдер үчүн арналып, өз ичине көптөгөн кызыктуу маалыматтарды, темаларды камтыйт. Мисалы, сабактын эффективдүүлүгү үчүн сунуштар, пикирлер, окуучуларды шыктандыруу үчүн пайдалуу маалыматтар, жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, аларды түзөтүү жолдору, окуучуларды билимге кызыктыруу жөнүндө, сабактын планын түзүү жөнүндө жана башка көптөгөн темалар боюнча билим куржунуңуздарды толтура аласыздар. Билим алуудагы жолуңуздар ар дайым ачык болсун. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Устаз атаңдан улук, устаз шакирттин камали, шакирт устаздын жамалы деген кыргызда жакшы кеп бар. Улуу педагог, азыркынын дүйшөнү Гапыр Мадаминовдун устаттык өнөрү китебине карата айтылган улуу инсандардын пикирлерин сиздерге сунуштаймын. Чыныгы мугалим, мыкты методист Гапыр Мадаминовдун китебине пикир. Гапыр Мадаминов учурда жалпы республикабыздын мугалимдери менен окумуштуу педагогдордун назарына илинип, өзүнүн педагогикалык жаңы табылгалары аркылуу таанылып калды. Ал алыскы Лейлек районунун бир бурчундагы катардагы гимназияда иштеп жүрүп, өзүнүн жаңылыктарын өз практикасында таап, жалпы республикабызга китептери менен жайылтууда. Анын акыл эмгегинин маданияты, ата-энелер сиздер үчүн, устаттык өнөрү жана башка китептери азыр мугалимдердин текчесинде өз ордун тапты. Колуңуздардагы жаңы китеп дагы мугалимдин эмгегин илимий жол менен уюштурууга, жаңы технологияларды колдонууга, иштөөгө, жаңылыктарды сезе билүүгө, окуучуларды олимпиадага, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоого, мыкты инсандарды тарбиялоого жардам берген дагы бир жаңы, мыкты эмгек болот деп ишенем. Эмесе Гапыр, китебиңе ак жол. Пикир калтырган Сулайман Рыспаев, педагогика илимдеринин доктору, профессор. Тоголок Молдо, Ишенал Арабаев, Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы сыйлыктардын лауреаты. Устат атаңдан улук же улуу устаттын өрнөгү тууралуу сөз. Мындан бир топ жыл илгери алыскы Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназияны уюштуруп, бүгүнкү күндө да анын ысык суугуна чыдап, ополтоодой жүктү жонунан түшүрбөй, жооптуу да, түйшүктүү да, ардактуу да мугалимдик, устаттык кесипти, гимназиянын жетекчилик милдетин да татыктуу аркалап келе жаткан инсан, мен сыяктуу мугалимдердин мугалими Гапыр Мадаминов агай жөнүндө, анын устаттык өнөрү жөнүндө сөз кылуу, пикир айтуу, шакирт катары менин милдетим да, парзым да деп эсептейм. Бала окутканды окутуучу дейбиз, бирок алардын баары эле устат деген улуу наамды алууга акысы жок деп айткан экен немец элинин улуу акыны Гёте. Баланы тарбиялап адам кылып чыгарууда устаттын парз милдети ары эбегейсиз зор, ары татаал. Чыныгы устат кандай шартта болсо да келечектин ээси боло турган инсанды тарбиялайм деген улуу максаттан тайбайт. Ал ушул ыйык нерсеге бүт жан дили менен умтулса гана, өз кесибине ыйманы таза болсо гана ата журт менен эл алдындагы оз ыйпасын аткарган болот деп жазганы бар профессор Алымовдун «Шакиртиме кат» деген педагогикалык публистикасында. Устат деген наамга кандай адам татыктуу деген суроого жогорудагы эки залкар инсандардын таамай таасын айтылган сөздөрү менен жооп берип жатып, дал ушул мүнөздөмө Гапыр агайдын инсандык сапатына, устаттык өнөрүнө төп келерин сыймыктануу менен белгилемекчимин.
Баса Гапыр Мадаминов агайдын көп жылдык иш тажрыйбасы, жетишкен ийгиликтери республикабыздын мугалимдери менен окумуштууларынын арасына жайылып, кадыр баркка ээ болуп келе жатканына учурда Борбор калаабызда илим билимдин очогу болгон Кыргыз Билим берүү академиясында иштеп жатып да күбө болуп сыймыктанып келем. Агайдын алыскы Лейлек районундагы айылдык гимназияда элдин балдары үчүн эмгегин, өмүрүн, ден соолугун аябастан арнап, талыкпай иштеп, ийгиликтерге жетишип келе жатканын, анын бүгүнкү күндө акыбети кайтып, үздүрү ата-энелерге, окуучуларга тийип жатканы алаканга салгандай көрүнүп турат. Акыл эмгегинин маданияты аттуу китеби учурда айылдык, шаардык мектептердин мугалимдери, окуучуларынын колунан түшпөй колдонулуп келе жатса, ал эми устаттык өнөр аттуу эмгек агайдын устаттык өнөрүнүн сырларын, окутуу тарбиялоо иштерин уюштуруунун, аны талапка ылайык жүргүзүүнүн заманбап технологияларын, инсанга багыттап окутуу жолдорун мугалимге үйрөтүүдө өз орду бар экендигин баса белгилегим келет. Гапыр Мадаминов агай жетектеген, окутуп тарбиялаган окуучулардын райондук, областтык, ал тургай республикалык олимпиадаларга жыл сайын катышып, байгелүү орундарды ээлеп келе жатышы менин да аталган гимназияда 3 жыл тактап айтканда 2001-2003 жылдары эмгектенип, эксперименттик иштерге, лабораториянын иштерине катышып, райондук, облустук, республикалык жылдын мугалими 2003 конкурсунда ийгиликке жетишкенимдин өзү да канчалык эмгектин, түйшүктүн жемиши, натыйжасы экендигин айтпаса да түшүнүктүүдүр. Кандай шартта болсо да бүт өмүрүн, ден соолугун, келечек ээлери болгон балдарга арнап, баш оту менен күйүп-бышып, эмгектенип жаткан агайыбыз Гапыр Мадаминовго чын ден соолук, узун өмүр, албан ийгиликтерди каалап, шакирти катары чын дилден ыраазычылыгымды билдирүү менен бул куттуу китепке ак жол тилейм. Пикир калтырган Батма Абдухамидова, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Билим берүү академиясынын кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги. Окутуучуну устат кылууга негизделген, мугалимдин эмгегин илимий жол менен уюштурууга, жаңы технологияларды колдонууга, окуучуларды мыкты инсан кылып тарбиялоого багытталган улуу устатыбыздын Устаттык өнөрү китебинен алган билимиңиздер сиздер үчүн натыйжалуу болсун демекчимин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.